Саламатсыздарбы мекендештер, саламатсыздарбы футбол сүйүүчүлөрү. Кыргыз спорт ТВ каналы назарыңыздарды Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго бурмакчы. Кыргыз Республикасынын кубогунун жарым финалдык алгачкы беттеши Бишкектин Дордой командасы алайды. Кабыл алат. Жана бул элдик классико 92-нчи ирет өтүп жатат ошондой эле. Андан сырткары ондан кийин 20-чы ошондо июлда Ош шаарында жооптуу беттеш орун алат дегенче мына ышкырык жаңырды Бедербек Тайчиевдики. Ошентип биз бул жарым финалдык Кыргыз Республикасынын кубогунун беттешин баштап алдык. Эфирге кийинчерээк кошулду Алексей Зинкевич канчалык кооптуу болгонун албетте Ош дербисинде Ош менен оюнчулары жакшы түшүнгөн. Лобовдун дарегине болчу дегенче ушул жерден Алексей Зинкевич бара жатат жана анын пасы ушул жерде кузатса болот жана ал ишке ашты. Сейф. Урматтуу көрөрмандар, эртең болсо азыркы сонун каршы чабуул ушул жерден дарбазага сокку алыскы бурчка аларды дагы өткөрүп берип иштер жүрүп жатат. Ал учурда мына ушул жерден Сүйүнтбек Мамыралиев топту алды. Сүйүнтбек сол бутуна топту кандай кооптуу. Каршы тарапта ачык оюнчу бар. Азырынча борбордук бөлүгү аркылуу сол бутуна топту алды. Жакшы пас. Баранов анын чыгарып берүүсү жана ушул жерде өтө темп жакшы оюнда, бирок албетте курч чабуулдардын саны азыраак болуп жатат. Сол канаттан ишенимдүү бара жаткан Роман Яловенко жана ал топту сактап калды. Айпановдун ичине кирди жана сол бут менен сокку алыскы бурчка. Карасаңыздар, тирөөштү алгач анын жонун Лобов тосуп чыккан. Лобовдон өттү. Бери жактан Адил Кадыржановду, Мищенканы аны менен кошо дагы бир оюнчу. Албетте бруталдуулук керек. Азыр Айпановдун ичинде кандай Каблянский сокку бол! Аны кайтарып кете алган жок. Сүйүнтбек Мамыралиев бул чабуулду баштап берген. Ал эми Каблянский ушул жерден Каймердин пасынан кийин сокку узатуучу позицияга чыкты. Турушат. Кандай сонун албетте оюнчулар ойноп жаткан учурда ушинтип токтобостон добулбасын үнү кагылып өз команда. Азыр болсо кандай Каблянскийде мүмкүнчүлүк. Жакшы чыгарып берүү оң канатка. Жүрүш уланат. Жана Айпановдун ичинде тоскоолдук кылган эч ким жок, өзү сокку узатты. Бери жакап пас берсе болот беле. Алексей Лобов болуш керек. Ал жактан кирип барган. Албетте бурч татаал болчу. Ошондуктан Мирзахит Маматхонов авалды сактап калды. Дагы бир сокку жакынкы бурчка. Дарбаза торунда сырткы тарабы башкы машыктыруучу болуп бекитилди. Азырынча Кафа турниринде азыр Каблянский топ менен Айпановдун ичинде пас бергенге мүмкүнчүлүк бар. Жана сокку Лобовдон! Жана тирөөчкө тийип кайтты Каймерк. Азыр кандай ушул жерден Замат каршы чабуулга алай жөнөдү. Азыр Алексей Зинкевич баратат. Кана Зинкевич өзүнүн сөзүн айтабы. Зинкевич баратат депти. Вактысы келет. Ошол сыяктуу Кайрат Чыргалбек уулу деле ал жашарып жаткан жок. Офсайд жокпу бул жерде? Дарбаза бош жана Ерназ Абилов ошентип гол жаратты. Ерназ Абилов, Захит Маматхонов ал жерде. Мына карасаңыздар, офсайд жок. Өтө эрте чыгып кеткен экен астын көздөй. Кандайдыр деңгээлде көптүк кылышы ыктымал. Дордой болсо максималдуу түрдө көбүрөөк топ айырмасы менен утканга аракет кылат. Ерназ Абилов Эрнис Батыркановго калтырды. Эрнис баратат. Эрнистен пас. Каблянский. Азыр дагы бир пас керек. Эрниске келди гол! Эрнис Батырканов Владислав Каблянский менен ойноду. Колдук кылбаш үчүн топтон секирип кеткенге жетишти. Каблянскийден кандай керемет пас. Эмне үчүн Каблянскийди карабай коюшту? Бул жерде коргоочулар офсайд деп эми ышкырык түгүтсөк болчу дай. Дал ошондой. Финалдык ышкырык жаңырды, урматтуу көрөрмандар. 100-чү минутта орун алып жаткан мезгилде. Ал эми ошентип Дордой алай беттеши 3-0 менен жыйынтыкталды. Владислав Каблянский биринчи голдун автору, Ерназ Абилов экинчи, ал эми Эрнис Батырканов 3-чү голдун ээси. Дордойдун көрөрмандарын